Күндөрдүн бир күнүндө Мадинада Аль-Бакий деген жер бар. Ал жер мындайча айтканда мүрзө. Пайгамбар мечитинин алдында сахабалар көмүлгөн, чоң-чоң сахабалар көмүлгөн, Уммахатул муминин, пайгамбарыбыздын кыздары, аялдары көмүлгөн. Ошол жерге барып Али радиаллаху анху айтып атат дейт. О, кабыр ээлери деп атат да, сүйлөп атат дейт. Эми кабырды зыярат кылып, батасын, дуасын кылып айтып атат дейт. О, кабырда жаткандар дейт. Эмне кабар бар силерде дейт. Эми алар сүйлөйбү? Эч ким сүйлөбөйт да. Бирок бизде кабар бар дейт. Мен айтайын дейт. Силер каза болгондон кийин аялыңар башка бирөөгө турмушка чыгып кетти. Мал мүлкүңөр болсо мураскорлорго таралып кетти. Жашоо кадимкидей кетип атат. Силер унутуп да калдыңар. Деп ушул сөздөрдү айтып, анан көзүнөн жаш агып айтты дейт. Эгер ушул кабырдагылар сүйлөй турган болгондо, инна важадна хайра зади тaqwa, бул дүйнөгө эң бир керектүү, акыркы керектүү нерсе бул таквалык экен деп айтаттар эле дейт да. Ошону айтмак дейт. Ошондуктан биз таквалыкка көбүрөөк маани берели. Арамдан алыс болсок, адал менен жашасак, таквачылык ошол. Бирок кебирлер айтып калат, менин жүрөгүм таза дейт, бирок намаз окубайт. Жүрөктүн тазалыгы шариаттын талабы, жакшы нерсе. Бирок ошону намаз менен коштобоюнча акыретте кутула албайбыз. Орозо менен коштомоюнча анын суракынан биз кутула албайбыз. Ошондуктан биз ибадатка өтө бекем болушубуз керек. Ибадат адамды тарбиялайт. Ибадат адамдын өздүгүн бекемдейт. Ибадат Алла Таала менен байланышты бекем кылат. Ибадат адамдын өмүрүнө, үй бүлөсүнө, балдарына, балдардын тарбиясына береке алып келет. Береке алып келет. Мына ошондуктан биздин Аллаху субханаху ва таала бизди кыяматта сурай турган эсеп китеп кыла турган болсо, 3 түрлүү эсеп китеп болот. Биз барыбыз угуп билип жүрөбүз. Эң биринчи Алла Таала өзү менен пенденин ортосундагы нерседен биринчи эмнени сурайт? Намазды сурайт. Эгер намаз жакшы болсо, башка иштер да жакшы болот. Ошондо биз намазга бекем болушубуз керек, парзга да бекем болуш керек, сүннөткө да бекем болуш керек. Биринчи парз намаздарыбызды карайт экен, парз намаздарыбыз азыраак болуп калса, ошол окуп аткан сүннөтүбүздөн парзыбыз толукталат экен. Ошондуктан биз эч качан сүннөттү таштабайбыз, сапарда да таштабайбыз. Таштабайбыз. Сүннөт пайгамбарыбыздын сүннөтү. Ким пайгамбардын шафаатына жетем десе, сүннөттү таштабаш керек. Сапарга чыгабыз, 4 рекет, 2 рекет кылып окуйбуз парзды. Бирок